Жастар туугандар, жакындан бери көп киши айтып кетти. Ошо кандай шекер таңа берүүнүн баары эле. Уксам ошо жүрөк операция кылса, кескен жери өспөй калат деп, операцияны болду кылбай коемки дегендер бар. Эми бул көз караш ката, көөнө көз караш. Эми ошо бычак кескен жерибиз өсөбү өспөйбү, бул жалгыз эле шекердин иши эмес. Дагы ошо эр аял баарык болот, арыксызбы же семизирексизби дагы баарык болот. Операциядан кийинки ошо озуктук кубат жагдайларыңыз деле баарык болот. Эми адетте мындай төш же болбосо бычак кескен жерибиз өспөй кала турган жагдай өтө аз. Анткени операциядан мурун мисленги канда шекериңиз өтө контроль кылынбай жагдайда келген болсоңуз, сөзсүз жакшы контроль кылып, дарды баарын жакшы теңшеп, өлчөмгө жеткенден кийин операция кылабыз. Анткени биз деле энсирейбиз, эми өспөй калса дагы убарачылык сизге. Эми операция кезинде кесишибизден тартып тигишибиз окшобой калат кээде. Булуптан ушундай семизирек кесел же өтө арык көргөндө эле жакшы өспөй кала турган мүмкүнчүлүк деп ичибизде билебиз да эми. Дагы операциядан кийин озуктук жактан өтө жакшы колдоп турабыз, дары-өкүл ичетебиз же тамактануу теңшеп турабыз. Дагы ошо кандак шекер ошону сөзсүз нормал чектин ичинде контроль кылып турабыз. Дагы күндө же 1-2 күн ичинде бир ирет ошо кескен жерди дезинфекция кылып турабыз. Эми адетте ошо операция болуп төш же ошо бычак кескен жери өспөй кала турган жагдай өтө аз. Андан өтө энсирештин кереги жок. Эми ошо кичик жумуштардан энсиреп жүрөк операциясын аркага созо берсеңиз, дагы эле ошо жүрөктен чатак чыгат. Кийинки дабалаштар деле ошо кыйынчылыктарга учурап калат.